Кудайдын чакырыгы 29 август. Ууруу урдоо, өлтүрүү жана жок кылуу үчүн гана келет. Мен адамдардын өмүргө, ашып ташыган өмүргө ээ болуш үчүн келдим. Бул сөздөр Жакандын жакшы кабарында жазылган Ыйсанын сөздөрү. Каалаганыңдын баарын жаса. Эч кимге баш ийбе. Ата-энең, мугалимдер, жыйын жетекчилер баары сен жашооңдо үстөмдүк кылгылары келет. Аларга баш ийбе, ич, же, каалаганыңды кыл, укта, кайра жеп, ич. Бир жаш жигит ушундай ураан алдында көп жылдар бою жашады. Анан ал акырында мындай дейт: мен каалаганымдын баарын кылып келдим. Бирок жашоом ушунчалык бопбос жана маанисиз болгондуктан кээде чыдабай, баңги заттан күчүмдү чыгарам. Каалаганыңдай жаша деген ойду шайтан берет. Анткени бул шайтандын алдамчы куралы. Адам каалаганымдай жашап жатам деген менен нак такулчулукта жашап жатканын байкабай калат. Мындай жашоо образы адамды жалгыздыкка алып келип, көптөрү өз өмүрүн өзүлөрү кыйып, түбөлүк тозокко кетишет. Ал эми чыныгы эркиндикте жашоо, бул Кудайга моюн сунуп жашоо, күнөөнү кылбай коюу эркиндигине ээ болгон жашоо. Адамда тандоо бар: шайтанга баш ийүү же Кудайга моюн сунуп, чыныгы ашып ташыган өмүргө ээ болуу. Асмандагы жана жердеги бийликтин баары Ыйсанын колунда. Ага баш ийүү, Ыйса менен бирге мурасташ болуу. Өмүрдүн булагы Ыйсада. Чыныгы өмүрдү аны менен гана татып жашаса болот.